Sadece para ушундай непорядочный адам кен, ушундай саткан адам кен да. Путин айтты, эң жаман сапар бул саткындык. Эң жаман сапарда sadece para ээ болуп атат. Процесс болгон жок, азыр кайрылуу болбой. Sadece para видео аркылуу жакында далилдеп берет. Видео аркылуу далилдеп берет. Sadece para бирген. Мына ким 5-6 макала жазып сіздер толығымен түсінесіңдер Sadece para толығымен түсінесіңдер. Мен по полочкам барын объяснять жетпедім. Бирок андан тышкары мен видео аркылуу кандай кечирим сураймын, себеби Sadece Japarovду бийликке алып келгенге абдан чоң салымыбыз бар да, эми мактанбайбыз кантип алып келгенге. Аябай өкүнөм да Sadece алып келгендечи. Анан кийин жанагы аудио записке таскады. Чыныгы мына күлкү экен да. Аябай күлкү болду да бул Sadece Japarovчу. Ошондуктан ушундай кайрылууну кылганга мен мажбур болуп атам. Мына жалпы кыргыз элинен мына кечирим сурап атам ушул Sadece Japarov үчүнчү. Анан кийин дагы бир кайталап коеюн. Эки достум аягы эмнемен күчөп силер айтып атпайсыңарбы? Аягы Ташиев Sadece Japarovдун бийлигин тартып алат. Мынакей Ташиевдин балдары чыкпадыбы? Ошондой миңдеген балдар келет. А Sadece Japarovдун командасы жок. Sadece Japarov өзү сотторду контроль кылып атат. Мынакей мени кармаганда башында менин жакындарым Sadece Japarovга барганда ал айтчу, сени Ташиев камап атат деп. Мынакей баарын териштирдик. Ташиевдин бир дагы тамчы, мындай бир да капля эмеси жок экен, салымы жок экен мени камаганга. Мени толугу менен Sadece Japarov өзү камап атат. Толугу менен сот процесстерди өзү контролдоп атат. Ушундай болуп атат да. Мынакей эмнеге биз камчы Ташиевке мындай ичибиз эме жылчубуз? Себеби Sadece Japarov өзү камчыбек Ташиевди жамандачу. Жанагы 12-жылы Тосмодон секиргенде бул камчы Ташиев акча алып туруп, анан кийин Тосмодон секирди деп айтканда, бизгечи Sadece Japarov ошентип айтчу. Бизде Ташиевди жамандачу, биз ошон үчүн Ташиевди мындай жаман көрүп жүрчүбүз да. Анан кийин Көкөйүн СИЗОсунан Ташиевди камаганда Ташиев больничкага чыгып кетти деп туруп. Мынакей Sadece Japarov бир дагы досу жок. Өзүнүн мына карындаштары айтчу, бир дагы нормальный досу жок деп. Анан кийин мынакей эми мына берилечи айланмай жакшы деп сүйлөп алайын. Сен эмне деген болсоң